Согмент айылынын тургундары өлкө башчысын бүтпөй калган жолду аягына чыгарат деген үмүттө шайлашат экен. 7 жыл өтсө да 30 чакырым көз карансыз каттан пайдаланууга бериле элек. Бу жолду кылып берем деп президенттерди шайлайбыз. Ол өздөрү менен өздөрү оор эле. Башка бир нары бери кылган жок. Бир нары бери кылбайт, бизге карабайт эч ким. Жерибиздин акыбалы ушул. Башка нары бери жок. 2,5 сотиктен жер тийген бизге үлүшкө. Башка эч жашаш кыйын окула. Кыштык, дара, Карабак айыл өкмөтүдөгү маселе жол маселеси. Бирдек эле болду мына Өзбекстан менен аз-маз эле чыр чыгып калган болсо биз мына ушул Таян Согмент Баткен жолу менен каттайбыз. Азыркы эми жазга жакшы эле аз-маз эле суук болгондон кийин мус болуп каттоо кыйындап калып атат. Жолду утурумдук сүрдүрүп турууда айылдыктардын капчыгына келип да калат. Тиешелүү кызматтардан ары бери чуркап техникасын алышканы менен күйүүчү майына элден каражат топтоо адатка айланган. Бир жолду сүрдүрүш үчүн өкмөтүбүз өзү районго барыш керек экен. Районго барып тийиштүү адамдарга айса, олар анан дебо кайтат экен. Дебо анан солярка жок дейт экен. Анан соляркага акча бериш керек экен. Ошентип жолубуз кышында кыйналабыз. Кокус атка минерлердин сапары Айгулташ Согмент Таян жол аркылуу өтсө, айылдыктардан акча жыйбай эле тиешелүү кызматтар сүрдүрүп коюу жайы бар. Эгер депутат келет же өкмөт келет же баягында немелер келет десе, жол сүрүлөт. Таптаза болуп, бир жума алдың сүрүлүп жакшы болот. Алар кебей турган болсо, жол жыл бою сүрүлбөй тура берет. Элдин бул көйгөйлөрү аймактарды өнүктүрүү жылында да чечилбестик айкын болду. Анткени мамлекеттин казынасында жолго деп бөлүнүүчү 237 миллион сом тартыш болууда. Бул Айгулташ Согмент Таян жолу биз жогору жактарда кайрылдык, Минтрансга да кат жүзүндө кайрылдык. Буюрса 2 жылга планга кирип калат деген үмүттөбүз. Жогору жактарга кайрылып атабыз. Мамлекет бюджеттин тартыштыгынан деп жооп келип атты бизге. Айгулташ Согмент Таян жолунун курулушу 2012 жылы башталып, 2 жыл аралыгында толугу менен бүткөрүлмөк. 30 чакырымдан ашуун узундуктагы көз карансыз жол үчүн 237 миллион сом каралып, ушул кезге чейин бул каражаттын 50%га жетпеген бөлүгү каржыланган. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.